Эфирде Ачык айкын программасы менен Каныкей Бозгонова, саламатсызбы? Эгемендикти алган жылдардын башында Кыргызстанда аялдар, өзгөчө ишкер айымдар коомду алга сүрөгөн, ал тургай өлкөнүн экономикасына зор салым кошкон чоң күчкө айланган. Бирок алардын ишкердик кылуусуна тоскоол болгон жагдайлар дагы жок эмес. Бүгүнкү күндө дал ушул аял ишкерлерди колдоо максатында Борбор Азияда бир канча ассоциациялардын башын бириктирген коалиция түзүлгөн. Бүгүн ушул уюмдун максаты дегеле алар аткара турган иштер, дегеле Кыргызстанда аял ишкерлердин акыбалы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Эгер бул тема сизге кызык болсо, бизден алыстабай туруңуз. Студиябыздын меймандары менен тааныштырайын. Аялдар ишкердигин өнүктүрүү коалициянын мүчөлөрү келип отурат. Айнура Сагынбаева, Махабат Жакеева, ошондой эле Айжан Жуманалиева. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Биринчиден айтып кетер элем, ушу Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү кыймылдарга, демилгелерге көбүрөөк кошулса, ошончолук стандартыбыз да чоңоюп, ошончолук Кыргызстан мамлекет катары, экономика катары жана коом катары да өсүшү ыктымал. Ошондуктан дүйнө жүзүндө ВЭЙЧ деген бир чоң демилге бар. Бул демилгенин эң негизги максаты ушул кыздар менен айымдарга жардам берүү туш тараптан. Анан бул ВЭЙЧ демилгеси аркылуу дүйнө жүзүндө бир топ өлкөлөрдө коалициялар түзүлгөн. Биздин өлкөдө дагы ушул 21 жылдын акырында коалиция жарыяланган. Мен абдан кубанда турган нерсе, бүгүнкү күндө 22 уюмдар кошулуп, биз чогулуулу, чогулуп айымдарга, ишкер айымдарга жардам берели туш тараптан деп чогулуп 22 уюмдар биригип бир платформада коалиция болуп кыймылдап баштады. Аялдар арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду деген уюм бар, ШИСТАРТ кыскача аталышы. Ошол уюмдун долбоордо координатор болуп эмгектенем. Жана Айнура айым айткандай, ошол жаңы түзүлгөн коалициядагы 22 уюмдун бири болуп эсептелебиз. Биздин негизги уюмдун максаты ошол аялдардын, кыз келиндердин экономикалык жактан жана укуктук жактан ар тараптуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Ошол мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында ошо ар тараптуу, ар түрдүү форматтагы деп коебузбу, долбоорлорду алып барабыз. Ошол долбоорлордун негизги максаттары ошол билим, айымдардын билим деңгээлин жогорулатуу. Өзүңүздөр билгендей, билим бул негизги ийгиликтин ачкычы деп коебуз. Эгер билим болсо айымда, ал өзүбүз билебиз, айымдар көбүнчө үй бүлөдөгү баягы үй бүлөнүн ичиндеги деп коебузбу, баягы аба ырайы айымдан көз каранды. Себеби айым билимдүү болсо, ал билимдүү балдарды тарбиялайт. Билимдүү айымдын үй бүлөсү билимдүү болот, алардын көз караштары дагы ошо башкача болот дагы. Ошондой ар кандай багытта ишкердүүлүктү алып жүрүүгө дагы жакшы сонун идеялары пайда болот да. Анан билимдүү айым дагы зомдукка азыраак кабылат десек болот да. Саламатсызбы? Мен дагы ушу аялдардын арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү коомдук бирикмесинин негиздөөчүсүнүн биримин. Өзүм кесибим боюнча юрист, адвокатмын. Көп жылдан бери ушу аялдарды зордук зомбулуктан аялдарга жардам берем да, адвокат катары. Андан кийин болсо бизди Махабатка кошулам, ушу айтып кеткендей эле көп эле аялдардын экономикалык ресурстарын кеңейтүү, андан кийин укуктук жактан дагы жардам беребиз. Мен дагы өзүм жанагы Coworking Legal Hub деген фонддун негиздөөчүсү болом. Биздин негизги максатыбыз адамдардын укуктук маданиятын, укуктук сабаттуулугун көтөрүү да. Бул да өтө маанилүү, Бул абдан маанилүү. Биз азыр көрүп атабыз да, баарыбыз эмне болуп атат. Бул жеке эле аялдар эмес, жеке эле биздин жалпы элдерибиздин маалыматы, укуктук маданияты, дегеле маданият ал абдан төмөн болуп атат. Ошондуктан ушул багытта иштейм да.